Бүгүн Токмок шаарында Скорпион Атайын багыттагы аскер бөлүгүнүн базасында көчүрмө ок атуу мелдеши жүрүп жаткан учуру бул мелдешке 10дон ашык күч түзүмдөрүнөн куралган топтор катышып жатат. Ал эми бул иш-чара маркум майор Майрамбек Байтемировдун жаркын элесине арналмакчы. Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн атайын бөлүктөрүнүн арасында тез атуу боюнча элек 8-6 аскер бөлүгүнүн командиринин кубагы турнири ачык деп жарыяланат. Бул мелдешке турнирге чектөө жок. Бүт күч түзүмдөрүнө биз чакыруу жөнөткөнбүз. Коргоо министринин атынан ошол чакырууда ар бир күч түзүмдүн атайын багыттагы бөлүкчөлөрү каалаганча командап кесип болот. Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн атайын багытчыларынын ортосунда достук мелдеш өтүп жатат. Мелдеште күч түзүмдөрүнүн аткычтык тактикалык даярдыгы, көзгө атарлыгы каралат. Бул турнирде ар бир команда берилген убакытта тапшырманы так, канчалык тез аткарса ошол команда алдыга чыгат. Өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт деген девиздин негизинде өткөрүлүп жатат. Бул иш-чара биздин арабызда кызмат кылган майор Байтемировдун жаркын элесине арналып өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле жаштар арасындагы спортту, дени сак жашоо образына үндөө болуп эсептелет. Абдан жогорку деңгээлде өтүп атат. Стрельбалар боюнча физически өздөрүнүн тажрыйбаларын жогорулатышты. Бул да бир адам аскерлердин негизги максаты болгондон кийин муну ар бир аскер өзүнүн тажрыйбалуу болуш керек да. Ошон үчүн бул дагы бирден бир эң күчтүүлөрү келип, ушакта өздөрүнүн күч сынашууда да. Команда жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү, мыкты азыр жогорку деңгээлде кетип бара жатабыз. Эми кийинки экинчи бөлүктө ошондой результатын угабыз, буюрса жакшы. Майор Байтемиров окуган мектепте аскерге чейинки даярдык каанасы ачылган. Ошол биздин ата мекенге кызмат кылган Байтемировдун элеси унутулбасын деп, ошол үлгү болсун деп, азыркы өсүп келаткан жаштарга да үлгү болсун деп аскерге чейинки даярдык класстары ачылып келатат. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан бул мелдеш мен ойлойм баарына да бул үлгү болот. Анан уюштурган организатор Скорпиондун командирине, отряддын командирлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай турнирлер өтө берсин, күчтүүсү жеңе берсин. 35 жашында ушу Москвада академияга тапшырып ошол жактан кайтыш болуп кетти. Ушул жерде служба кылып, отряддын командири эле. Анан экөөбүз чогуу чоң ойгонбуз. Мен адан 4 жаш улуумун. Şu кичинекейинде эле айта берчү да. Мен майор болом деп, şu Кудай тилине салып койгон экен да, şu майор менен. Маркум майор Майрамбек Байтемиров Кыргыз Республикасынын туруктуулугун сактап калууда Баткен Ош кол алаңдарына катышып өзүнүн мекенге болгон ак кызматын көрсөткөн.